Саламатсыздарбы? Азыр мен сиздерге кантип оңой жол менен админи жок окуучуларды группага кошсок болот, ошол жөнүндө айтып кетмекчимин. Ал үчүн биз WhatsAppка киребиз. Андан кийин кайсыл группага биз окуучубузду кошушубуз керек. Ошол группаны ачабыз. Андан кийин үстү жагында 3 чекит турат. Ошол 3 чекитти бассак, ушул жазуулар чыгат. Булардын ичинен биз данные группы дегенге киребиз. Жана ошондой эле добавить участников дегендин жанында пригласить по ссылке деген турат. Ушул жазууну басабыз. Андан кийин бул жерде ссылканын сүрөтү чыкты. Ошол ссылканын сүрөтүн бассак, биз кайсыл сайт аркылуу окуучуларга ссылканы жөнөттүк. Ошол сайттар чыгат, ошонун арасынан биз WhatsApp'ты тандайбыз. Андан кийин бул жерден биз кайсыл окуучуну ушул группага кошуп алышыбыз керек. Ошол окуучуну тандайбыз. Мисалы үчүн мен ушул окуучуга ушул группаны жөнөтө турган болсом, анда бул окуучу мына просмотр группы дегендин ордуна бул окуучуга присоединиться деген жазуу чыгат. Бул окуучу ошону басканда ошол группага кошулуп калат. Жана ошондой эле биз ушул ссылкаларды өзүбүз сактап алсак болот. Ал үчүн биз ушул группаны басып турсак, үстүндө жылдызчанын сүрөтү чыгат. Ошону басып коебуз. Болду. Бул группалар сакталып калды. Ар бир сабагыбызды биз ушинтип сактап алсак болот. Андан кийин кайсыл окуучу, бир окуучу, кээде эки окуучу номерлерин алмаштырып, кайрадан мени группага кошуп коюңузчу деп калышы мүмкүн. Ошондо биз ошо сакталган жактан гана ссылкаларды жөнөтөбүз. Ошентип ал окуучу өзү оңой эле кошулуп алат. Мисалы үчүн мен сактап койгон бир нече группаларым бар. Аларды табыш үчүн избранные сообщения дегенге киребиз. Ал жакка кирсек, мына жерде дене тарбия, география, англис тил, тарых, химия, орус тил, алгебра, физика, информатика, технология жана башка бир нече сабактардын ссылкаларын мен ушинтип сактап койгонмун. Буларды мен кайсыл окуучу группадан кокусунан адашып дагы чыгып кетиши мүмкүн. Ошентип чыгып кете турган болсо, ушулардын баардыгын мен ошол окуучуга жөнөтүп коем. Мынтип туруп тандап алып, ошол окуучуга группалардын баардык ссылкасын жөнөтүп койсом, ал окуучу өзү группаларга кошулуп алат. Анда эмесе көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Эгерде бул видео жаккан болсо, анда подписаться кнопкасын басып коюңуздар.